жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан. Биз жолуктук миллиондордун арасынан. Кыбыр кырашып биз жолуктук долбоору НТС телеканалы менен биргеликте 3-чү сезондо жума күнү 20:30 кайрадан сиздер менен көрүшүп отурганыбызга чексиз кубанычтабыз. Биздин миллиондогон катталуучулар, биздин миллиондогон көрүүчүлөр ар жума сайын, дейшемби жума сайын күткөндөрдүн саны күндөн күнгө өсүүдө десек болот. Урматтуу көрүүчүлөр, акыркы чыгарылыштарда чечилбей калган сырлар, ортодогу мамилелер, жаңы келген талапкер менен катышуучунун ортосунда мамиле кандай уланып жатканын биз бүгүн сиздерге баардыгын толук түрдө чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Анткени биз жолуктук долбоору сезимдер менен, чыныгы эмоциялар менен күрөшөт. Биз анткени 100% реалити шоу. Кол чаап койсоңуздар, бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ал эми бүгүн биздин эфирди шаңга бөлөгөн профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаев. Жана ошондой эле өз теңибизди табабыз деп ушул жакта убактысын арнап, элдин жүрөгүнөн орун таап аткан биздин жалпы катышуучу талапкерлерге кол чаап коелу. Жана ар дайым сиздерге эң жакшы, мыкты сапатта, качествода ушул биз жолуктук долбоорун чагылдырып берген НТС телеканалынын жалпы режиссер, оператор байкелерине кол чаалар болсун. Жана ошондой эле эң башкысы биз жолуктук долбоорунун эң чоң редактору Элнур Айымга кол чаап коелу. Ал болбосо мынчалык 100% реалити шоу болбойт эле. Элнур Айым дегендер кол чаап коелуч келиңиздер. Булардын бардыгы эфирден сырткары иштейт, ошондуктан биз бул командабызга терең ыраазычылык билдирип, бүгүнкү чыгарылышты мындан да кызыктуу кылганга аракетибизди баштайбыз. Бул жака катышуучулардын кол чабуулары менен жаңы келген талапкер Бек мырза менен катышуучу Анара Айымды тосуп алалы. Менин көзүм эле ушундай көрүнүп атабы? Чота Анара Айым каблук кийгенде деле, ботс кийгенде деле бирдей көрүнүп атат да бардыгычы. Же биздин Бек мырзанын бою ушунчалык узун болгонго дейм, а? Биз бүгүн талапкерибиз менен катышуучунун маегин биринчилерден болуп баштамакчыбыз. Эфирге жакын келип беребиз. Биз жолуктук миллиондордун арасынан. Ар дайымкыдай эле бизге дем бере турган бул биздин башкы демөөрчүбүз апамдын чайы. Апамдын чайы негизи 7 дубанда сатылып жаткан ого, андыктан көрүүчүлөр чай эми бул жашоодо мындай өзгөчө адамга бир кандай бир өзгөчө даамдарды тартуулайт да. Тойго барсак деле, бир жака барсак деле түндө чай ичмен сайын жатпайбыз. Ошондуктан биз дагы эфирди чай ичмен сайын баштабайбыз. Апамдын чайы. Бек мырза, сиз күткөн Анара бир күндүн ичинде кандай айым болду? Сиз күткөндөй болдубу? Көп нерсени билдим, көп нерселерди айттык, бири-бирибизге суроолорду айттыңызчы. Рас келдиң деди, кандай болду? Жок, өзүнүн жашоосун, өзүнүн Жалал Абадта жүргөнүн, Жалал Абадта өскөнүн, Ошто окуганын, Бишкекке келгенин баарын айтып берди. Бири-бирибизге керектүү суроолорду берип. Анара көп сүйлөп калыптыр го, караңыздарчы. Сүйлөгөн Анара. Керек болгон сөздөрдү мен сүйлөшүп отурдук, ошол. Кандай керектүү суроо болгондо, келечек жөнүндө же эртең бүрсөнү кандай каяктан жолугабыз, кандай кылабыз? Келечек жөнүндө го эми азыр сүйлөшөлүкпүз. Азыр эми таанышуу эми болуп атат. Ошол убакыт боюнча. Жигиттин өзгөчө эмне сапаттарын жактырдыңыз? Сен биринчи жолугушу дагы сиздин комплиментиңиз. Шайыр, аккуратно экен. Аккуратно. Чайды акырын коюп, акырын сүйлөп. Ооба, ошондой экен. Анара Айымдан кандай сапаттарды көрө алдыңыз сиз дагы? Жөнөкөйлүк, сулуулук, мага өзү ушундай кичирээк кыздар жагат. Нерек дейсиз? Кичирээк кыздар. Кичирээк кыздар жагат? Менин оюмдагы кыз Анарадай дегенди айтпасам.
Алара келтире турбайсыз да. Сабыр кылып туруңуз, биз деле чечмелеп алабыз. Жакшы. Сонун эңесин бана. Кол чап коелучу. Биздин балейнин баарын ушу катышуучулар билчү элек. Кандай бири-бирине төп келет деп ойлойсуздарбы? Бири-бириңиздерге аябай топ келет экенсиздер, сырттанчы. Анан Анара айымга сизге суроо бергим келип атат. Бек мырза сизге жагып турганы билинип атат. Анан эмнеси менен мындай эгер тактап айтып кетсеңиз, сиздин мисалы биринчи чайга чыгып келүүңүздү же мамилеңизди улантууңузду багындырды. Буга чейинки мисалы талапкерлер багындыра алган эмес да. Ошонун бир өзгөчөлүк, ошону айтып кетсеңиз. Мен оюмдагы, мен типажымдагы бала келетпи, антип чыкпайм. Кызыксыңарга деп койбойсузбу? Дагы суроолор барбы? Суктан өлө атабыз окшойбуз сизге баарыбыз эле. Суроо микрофонго беребиз, Саламатсыздарбы? Куш келипсиңер. Мен суроом мындай, Бек мырзага. Сиз мындай кызганчаксызбы? Кызганууга кандай карайсыз? Деги эле мындай кыз кылыктанып, кызганып турганын каалайсызбы? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Рахмат суроого. Кызганам, бирок аябай көп эмес да. Кызганчак бар, бирок мындай эме болуп кетпейм да, чөгүп кетпейм да кызганчаккачы. Ар бир немеси менен, орду менен да. Кудай, биз эми келиңиз. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Сиз баягы Анараны көрүп келгенден кийин бир жолугушка чыгып келдиңиз да. Анан баягы сыртынан көрүп кылык жолуктарын көрдүңүз, мүнөздөрү сизге туура келип ташып кете алабыз деп ошо көзүңүз жетеби ошо? Мүнөзү бул программада кандай болсо, жашоодо да ошондой болот экен. Ошондой болуп чыкты, мага жагат бардыгы. Арген мырза менен жыйынтыктайт окшойбуз, Биз өкүнө тишпей эле туралычы, азыр убакыт берип. Келиңиз. Анар айым бардыгына даяр болсо, канча убакытта үйлөнүп кеткенге? Охо, катуу суроо. Эгерде баарына даяр болсо, жазында. Анда биз сиздерге дагы убакыт бергибиз келет. Чындыгында жакшы айымга келдиңиз, колдон чыгарбаңыз да, көңүлүн алганга аракет кылыңыз. Сиз дагы эми келгенден кийин башка мырзалар менен ашыкча смс жазышмай жок, биздин катышуучулар менен, Только жумуш аркылуу жазышыңыз, анан кол чабуулар менен биз ордуктардан орун алып бериңиздер. Biz жолуктук миллиондордун арасынан. Биз бул жака Тилек менен Гүлнур айымды чакырабыз. Өкөн окшоштугунда карасаңыздар, салмагы да бирдей, бою да бирдей. Жүрүштөрү дагы бирдей. Ушунча да адам окшош болобу, караңыздарчы. Биздин чайга чыгып келдик. Бир жума ичинде 2 жолу жолугуш болду бизде. Чайга чыгып, анан калганын бияктан видеодо менен көргөзбөйлү. Ассаламу алейкум ата. Ва алейкум ассалам. Кадамыңа гүл бүтсүн жигит. Рахмат ата. Арбаңыз апа. Арба балам. Ата, сиздерде кыз бар экен. Мен да ушу сиздердин кызды жактырып, колун сурайын деп алдыңыздарга келип олтурам. Энеси, чакырчы кызыңды. Келе кой кызым. Келиңиз ата, кымыздан ичиңиз. Кымызды суусаганга, кызды сураганга бер дейт. Биз да кызыбызды күн көргөзбөй көлөкөдө бакканбыз. Ал жакта камсаныңыз. Мен деле күн көргөзбөйм. Кандайсың? Не болду? Мага турмушка чыкчы. Не, айылда мал караңа киш таппай атасыңарбы? Киши бар, мал жок болот.
күндөн күнгө биздин катышуучулардын видеонун качествосу, талабы дагы өзгөчө болуп аткан окпош. Негизи акыркы жолу видео Санжар менен Айнараныкы алдыда болчу. Бирок азыркы убакта Тилек менен Гүлнурдук алдыга чыгып кетиптир. Сиздер дагы эртелешиңиздер керек экен. Бая видео калып калды, экинчи орунга түшүп калды да. Биринчи орунда видеону күтөбүз жалпы катышуучулардан. Кандай видеодо аябай бактылуу экенсиздер. Санат мырза менен Мерим айымды биякта талкуу кылып атып, экөө жырга уже байманап байбичелер болуп. Аябай сонун жарашыптыр бирок, кол чабып коелу да. Рахмат. Бир колдон келишинче мындай тартып жакшы кылып чыгарганга аракет кылдык. Ошо Санат, Мерим болуп чогуу барып келгенбиз чайга негизи. Ушундай. Буларга да рахмат деп айтам сиздерге, чоң рахмат. Мындай жардам берип, ушундай биздин таанышуубузга да себепкер болгон сиздерге да чоң рахмат. Андан кийин ошо тоого бардык. Биз чайга чыккандан кийин өзүнчө жолуккан жокпуз Тилек мырза менен. Ошо Санат байке жана Мерим болуп төртөөбүз жолуктук. Видеолорду тартып, тоого деле чогуу төртөөбүз бардык. Тоого деле. Жок, аны уктук биз төртөөңүздөр бар. Мамиле кандай уланып атат? Мамиле жакшы. Бул экөө биз жолуктуктан качып кетчү дейле, эчтеке айтпай атышат го мындай. Кыргызстандан чыгып кетчү дейле. Негизи эме болду да. Төртөөбүз жүргөндө негизи жакшы эле болду. Андан кийин экөөбүз калып калганда эле кадимкидей мындай эме болот да. Ортобузда мындай жакындашуу деле болгон эле жок да, мындай чайлашуу деле болгон жок. Биз дагы чогуу эмеге барып калдык, чай ичип бир жерге отуруп калдык, общий группачы. Анда да Гүлнурга жакшы көңүл бурайын деген ойдо мындай болуп атты. Мына маанайы жоктой болуп атты да. Балким бирөөгө тарынганбы, кандай болуп атты деп өзүмдө бир башкача болуп жүрдүм. Анан аяктан чыктык, андан кийин чалуу болду. Көңүлү жогун байкадым да. Не болуп калды, менден ката кеттиби, эмне болду, же мен жөнүндө ушак уктуңбу, айт ошону ортого салалы, чынбы калпы десем, жок баары эле жакшы деген неме кылды. Анан анда жөн эле бири-бирибизди созуп жүрө бербей, анда токтотолу деп айттым да. Тилек мырза, саламатсыздарбы? Мурунку чыгарылыштан кийин баарыбыз тең чогуу бир жерге барып отурганбыз, маанайлуу, көңүлдүү болду баары. Анан Тилек мырза, сиз аябай жакшы аракет кылып аттыңыз, көңүлүңүз бар экен баарыбызга көрүнүп турат. Мындай жылдызы жанып, сүйүнүп, Гүлнурду чындап жактырганыңыз билинип турат да. Анан Гүлнурда бир аз көңүлү сус экени маалым, бирок аябай эрте чечим чыгарып, анда токтотойлу дегениңиз туура эмес. Аябай туура эмес чечим кылып атат. Сиз аракетиңизди жасай бериңиз. Гүлнурга мондай максимально мөөнөтөлүү Гүлнур дей бербестен, мен ойлойм, мындай кичине мындай жайраак эме кылышыңыз керек да, аракетиңиздичи. Аябай эле Гүлнур дей берсеңиз, любой эле кыз качат да. Анан Гүлнурдун негизи көңүлү бар сизге. Токтотолу деп сиз айтканыңыз аябай туура эмес болуп калыптыр. Биз мындай катышуучу болуп эле сүйлөшүп жүргөнүбүз жакшы экен, негизи мамиле кура албайт экенбиз. Сырттан мен ошону Тилек байкеге мындай негедир жеткизе албай, айта албай койдум да. Эме сырттан анан ошол үчүн баягы ичимде сактап жүрдүмбү, билбейм. Катуу тийип калабы деп да ойлодум негизи. Негизи көңүлүңүз жок, Негизи ошо мындай байке карындаш болуп эле сүйлөшүп жүргөн, мындай жакшы, ошондо жакшы сүйлөшөт экенбиз да. Андай мамилеге келгенде мындай сүйлөшө албай калдык. Гүлнур айым, сиз мурунку чыгарылышта айтпадыңыз беле, мен күтүп жүргөм Тилек мырзадан, мага эгерде мындай сөз узатса мен ооба демекмин, мындай сезимиңиз бар экенин билдиргенсиз да. Азыр кандай болуп калды? Жок, анда деген ооба күтүп жүргөм дегенде мындай көп катышуучуларын угуп калдым дегем да. Мындай сөз салам, мына ушул жума салам, аркы жума салам деп жүргөнүн уккам. Анан ошондо по-любому мындай жүрөгүндө бир нерсе болот да. Чын эле салат окшойт, чын эле сөз эме чайга чакырат окшойт дегенчи. Ошондой эме бар болчу да менде. Балким сизден Тилек мырзадан күткөн нерсеңиз бардыр. Ошону ачык айтсаңыз, может экөөң ортоңордон мындай бири-бириңерге табышпай жатасыңар да. Сүйлөшүп көрсөңүздөр да кененирээк убакыт берип дегендей. Шыр эле токтотушуңарга мен эле эмес, баарыбыз тең каршыбыз болуш керек да азыр. Мен негизи Тилек байкени абдан сыйлайм.
абдан жакшы адам, жүрөгү мындай таза, мындай жакшы ачык сүйлөйт да. Анан бизде билбейм, мындай сезим ачылбай атат. Тилек мырза, сиздин сезимиңиз барбы? Мындай карындаш катары да жакшы көргөм, мындай сезим бирок кичине болгон да. Азыр жок. Азыр эми эгер буяктыкы жок болуп атса, мен деле аракетти деле токтоттум да. Биз баягы бир жуманын ичинде эле болуп туруп токтоп калган жок да. Биз буга чейин 1 ай мурун эле мындай жакшы мамиледе болуп, мындай бири бирибизди билип келип, андан кийин бул нерсени токтотуп атабыз десем болот да. Ошол мырзаларга кээде таң калып кетем да, ушу Тилек байке айтып атпайбы, сезимим бар болчу, анан кийин эле биякта жок болуп калганчу, меники да жок болуп калды депчи. Ушу сиздин сезимдериңиз кандай негизи? Негизи сезим болсо, до конца болуш керек да, мындай сүйсөңүз, до конца сүйөсүз да. Мындай сезим болсочу, сиздики кандай эле өчүп калып эле, кайра күйүп калып эле, башкасы келсе башка күйүп калып эле, кандай бул сезим? Светофорбу деп коесузбу? Чамчыракпы же светофорбу сезимдериңиздер? Жашыл 50 секунд деп, кызыл 40 секунд. Биринчиден экинчиси келип, анан кайра эле сезимиңиз бат эле жанып кетти, анда мындай деп атпайсызбы? Ошондо кайсы кимге айтып атасыз? Сиз өзүңүзгө тиешелүү эле жооп бере берсеңиз болот. Сиздин сезимиңиз жоголуп кетип жатпайбы? Жок, сезимиңиз кандай негизи? Светофорбу же туруктуу бир? Жок, меники туруктуу. Бирөө болсо мындай байкалат да негизи. Туруктуу, мисалы жана кээ бир айылдарга барсаң бир светофор коюп коет го, жапжаш болуп эле күйүп тура берет го. Мындай качан барбы, 1 жыл, 2 жылда эле ошентип күйүп турат да, сезимиңиз туурабы? Бир күйсө ошентип аягына чейин кызыл күйбөй. Бирок кээде болот да, светофор свет өчүп калганда, өчүп калышы мүмкүн да. Бирок баягы адам бир көргөндө бир аз байкап көрдүм негизичи. Андан кийин билине баштады, эгер чын эле болбосо анда бирибизди кармой эле токтотконубуз туура го деп ойлодум да. Анан ошон үчүн айттым бияка. Мен ойлоп атам да, эгерде сиздер Тилек мырза менен Гүлнур айымды баягы ачыктабаганда экөөнүн мамилеси улана бермекпи депчи. Ачыктаган үчүн булар биз билинип калдык, токтотуп эле коелу дешти да. Негизи экөө башына чындыгында сүйлөшүп аткан баарыңыздар күбө болдуңуздар, туурабы? Анан дароо эле ушу кийинки эфирге эле токтоттук деген бул. Же Тилек мырза анда эфирден сырткары эле сүйлөшөлү деп Гүлнур айымды алдап аткан да. Ошентип ойлоп атам да, мисалы. Жок, андай эмес. Болгон деле ушу эми эфирден эле уланталы же болбосо токтотолу деп чечтик. Бияктан бүткөндөн кийин да балким эгер бүттүрө турган болсок, ойлоп калбаңыздар, эгер мага да талапкер келиши мүмкүн да, Гүлнурга да келиши мүмкүн. Анан булар сырттан да карындаш байке сүйлөп жүрө берет деп ойлобоңуздар. Биз кандай биякта катышуулар менен кандай мамиледе болсок, ошондой бойдон эле калабыз. Эч кандай жакындашуу, ар кандай нерсе жок бизде. Эфирден сырткары болбойт. Болбойт. Ошондо сиздин сезимиңиз өчүп калдыбы, Свет өчүп калганда өчүп калат экен. Албетте. Себеп болду ошо сезим өчкөнүнө. Мен сизге аябай таң калып жатам. Фатима неге мындай сизге суроолуу берип атат билесизби, Тилек мырза? Анткени Фатимага да айткансыз да. Аябай таң калып жаткансыз. Жок, мен башында негизи айтканымдын себеби бияктан көп мындай Фатима деп атышпады эле башында. Андан кийин тандоого аз кой турбайсызбы? Жооп берип алайынчы, ал өтүп кеткен, бирок ошондой кайрылып алалы деп атпайсызбы? Биякта эч ким тандабай болгон үчүн бияктан калык айтып калды да. Калык айтып калды. Кечирип коюңуздар, бирок бир кайрылып койбосок болбойт атат да. Калык айтып калды эме деп. Сөз берели. Калык ким Фатима мени хан кыла албайт деп калды да, калыкчы. Мен ошон үчүн балким мен Фатиманы мен наоборот эме ханыша кыла алам деп ошон үчүн эле айтып койгон болчумун да. Так эч кандай эч нерсе деле болгон эмес. Рахмат, Нурлан мырза, келиңиз. Ол жерден карап отурсам баягы Тилек неге сезимиңиз жоголуп кете берет деп атпайсыңарбы? Негизи сезим деген эки жактан тең болуш керек. Мен ойлоп атам, өткөндө да чогуу отуруп калганбыз, айтып атпай, айткандай. Ошондо эле Гүлнур өзүнчө отуруп эле ойлонуп эле баягы көңүлү жок отурганда, ошондон негизи Тилек жакшы эле аракет кылды. Анан бир эле жер кечкеле ойгоно берсе да болбой калат. Экинчи жакта бир жылуу мамиле бериш керек да, ошондо экөөнүн тең сезими ойгонот деп ойлойм. Эгер туура келбесе, чын эле ушул жерден токтотуш керек. Мен айта кетпеймби? Мен ойлоп атам да, ушул жерде косяктын баары Тилек мырзада кетип атат депчи. Баягы мындай жаман көрмөй жок, ачык эле сөз да. Анан баягы эркек болгондон кийин кичине эркектин да ордоп атат, мындай жок, мага мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп ары чоюлуп, бери чоюлбай эле мындай
токотер жерине барып туруп эле анан ооба же жок деген кыздын мындай чыныгы көңүлүн угуп туруп эле мисалы силердики башында болуп эле келат да башында 2 айдан бери силер тоопого чыгып мындай нормально болуп келатып эле анан токотер жерине келгенде 2 күн тең тормозду басып атасыңар да мындай наоборот газды бассаңар 1ге салып туруп анан 3ке салсаңар алдыга 60ка чыгып кетмек белеңер дейм да. Бекмамет мындай карап келгендечи бирок силердики деле ошондой болуп токтоду да. Сүйлөшүп келип туруп болбой калды. Силер деле ошондой болуп токтоттуңар. Бизде деле ошондой нерсе болуп атат да бул жерде. Мен бирок аягына чыккам да мен. Эмне болду силердики? Мен аягына чыгып токотер сөзүн айтып. Тормоз бастың го дейм. Жок, мен бирок газды басып, полго чейин басып 180ге чыгып, анан нары жылбай калганда айткам. Мен деген мындай болгон да биздики. Мен до конца газды басып туруп токотер жерин айткам, болобу же болбойбу? Болбойт дегенден кийин анан токтоттук да биз. Ой, биз деле мен деле айттым яка, болобу же болбойт деп. Силер деген ооба, кыйнамай жок, кол чаап коелу. Өкөлдөтө келе көңүл жок да, биз жөн эле кыйнап атабыз да. Эме сиздин акыркы сөзүңүз болсун, сиздин акыркы сөзүңүз болсун. Талапкер күтөбүзбү же күтпөйбүзбү? Талапкер күтөм. Талапкер. Урматтуу көрүүчүлөр жана биздин келе турган талапкерлер, Гүлнур айымда өзүнүн талапкерлигин күтөт. Тилек мырза. Албетте биз дагы талапкерибизди күтөбүз. Ооба, чындыгында эми биз эгерде эфирден сырткары ушундай сүйлөшкөнүңүздөрдү уксаңыздар, анда мунун бардыгы билесиздер, эфирден кетишиңиздер мүмкүн. Бардык маектер бул биз жолуктук долбоорунун ичинде ачыкталыш керек, Ордуктан орун алып бериңиздер. Биз Тилекке дагы Гүлнурга да талапкерин күтөбүз. Анан мен бул жака да чакыргым келип атат, ошол чыгарылыштардын биринде аябай биздин бир айымга ушундай жакшы комментарийлер келди. Эсенбек мырзаны свиданияга чакырган үчүн, чечкиндүүлүгү үчүн баягы бизде да чоң устаздарыбыз айтат го, айымдарга да тиешелүү. Эгерде айым кайсыл бир мырзаны жакшы көрүп атса, мен сага турмушка чыкканга даярмын деген ниет менен келсе болот депчи. Ошол сыңары айдананы дагы ошондой баягы коркпогон, өзүнүн жашоосу үчүн күрөшкөн үчүн аракет кылган үчүн биз кол чабуулар менен Эсенбек мырзаны ортого чакырабыз. Дагы ошол эфирден кийин биз дагы жолугуп өз алдынча эч ким жок эле өз алдыбызча баягы биз акыл токтотуп өзүбүз жашоо көз карашы башка бир да биздики баягы башкача ойлонобуз дегендей өзүбүзчө жолугуп сүйлөшүп баягы болгон ичибиздеги нерселерди айтып кандай максаттар бар бүт айтып ошол чечишип алдык. Сүйлөштүк, жолугуп баягы бири-бирибиздин дагы баягы биз сырттан баягы мен айттым го, Айдан айым менин кыялымдагы кыздардын кыялымдагы кыздарда бар мүнөз ушу Айдан айымда бар деп айткам. Бирок биз баягы сырттан бири-бирибиз менен дал келип калып атты, кайсы бир жерлерде эфирлерде чоң чыгып калып атты. Ошол себептерден биз баягы ошонун баарын эске алып, жакындан таанышып сүйлөшүп келдик. Бирок биз ошол жерден тактаана туура чечим чыгардык, дос катары калалы деп. Азаматсыздар, кол чабуулар болсун. Эми эң негизгиси аракет кылышты да, бир күн болбосо да чыгып келишти, бири-бирин түшүндү. Айдан айым. Саламатсыздарбы? Негизи буга чейин эле биз Эсенбек байке менен эле жакшы сүйлөшөбүз да, эфирлерге чыгабыз. Анан мага жазган айымдар көп да. Эсенбек экөөңөр жакшы сүйлөшөсүңөр го, ал кандай мырза депчи. Анан мен чындыгында биз эми баарыбыз чогуу жүргөн менен мен Эсенбек байкени сырттан билбейм да. Анан кийин ошол эле эмеде катары Эсенбек байкени сыйлап, чакырып, өзүнчө экөөбүз сүйлөшүп көрөлү деп чакырган болчумун негизиндечи. Анан Эсенбек байкеге келе турган кыздар да кичине кызгантыптыр го. Анан ошо жакындан билдик, түшүнүштүк. Негизи мурда эле буга чейин эле Эсенбек байке бир айтканы бар болчу, экөөбүз бир сүйлөшүп жакындан сүйлөшүп көрөлү эмес, кандай десем, дос катары бир сырдашпайлыбы дегендей болгон болчу. Анан ошону эле мен сырттан жашырынбай эле ушул жерден эле айтайын деп чечтим мен, потому что бизде реалити шоу да. Анан ошо реалити шоуго эле Эсенбек байкенин ичинде кандай эмнеси бар, айымдарга болгон талаптары кандай, жакшы мындай жакындан билейин деп эле чакырган болчумун. Бирок менин талаптарымда менден дагы күчтүүрөөк тыкылдаган, тарс жүргөн мырзалар жагат мага. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында Айдан айым айткандай экөө сүйлөштү, жолукту, болбоду, болгон жок. Бирок дагы болсо
мындай өзүңүздөр менен күрөшүп бактыңыздар, тапканга аракет кыла бериңиздер. Анан башкача деле сөз сүйлөп кереги жок го дейм Эсенбек мырза. Болду го дейм айта турган сөздөр. Биздин баягы сүйлөшүп жолугуда болгон нерсенин баардыгы ушул баягы так дагана чечишип алдык. Ооба. Бул жакта Эсенбек мырза да өзүнүн талапкерин күтөт, Айдан айым да өзүнүн талапкерин. Кол чабуулар менен биз бул жакка дагы бир талапкерибизди күтөбүз. Бектур мырзаны чакырып алалы. Кол чаап турабыз. Керемет. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Мына гүлдүн дадилинен тандап келипсиз. Бүгүн эфирге келиңиз, оң жакка орундук алып бериңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Куш келипсиз. Куш келдик. Өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Өзүм Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Тор районунан болом. Жашым 28-де. Буга чейин үйлөнгөн эмесмин. Ошону биринчи айтып коеюнчу дейсиз. Айтып коеюн биринчи. Тогуз Тор районунун кайсы жагынан болосуз ошондо? Атай айылынан. Жердеш экенбиз. Кол чаап коюңуздар, мен жердешимге. Көгүрүм айыл округунан бир айыл өкмөттөнбүз да бизчи. Анан 28 жашка чейин эмнеге үйлөнбөй жүрдүңүз? 26 жаштан. 26 жашка чейин эмнеге үйлөнбөй жүрдүңүз? Ушул буйрук экен да. Жумуш деп жүрөт. Жумуш окат жүрөбүз. Биз жолуктук долбоорун эмне себептен келдиңиз? Мындай келгениңиздин максаты үйлөнөйүн деп келдиңизби же таанышып көрөйүн деп келдиңизби? Үйлөнөлү деп келдик, ушунчага таанышып көрөлү деп келбейсизби? Ошол айымды канча убакыт карадыңыз? Бул айым ушул жака келгенден бери эле карадым. Эмне сапаттарын жактырдыңыз өзгөчө? Өзүн алып жүргөнү, сүйлөгөн сөзү, сабырдуулугу. Ал айымга талапкерлер келди беле ушул убакка чейин? Келген. Эмнеге сиз кечирээк келдиңиз анда? Өзүм Москва жергесинде болгондуктан. Бирок бияка келип эле келиптирсиз да? Ай, кол чаап коелучу. Үйдө канча бир туугансыз? 5 бир тууганмын, ортончусумун. Эмне ушул Москвадан ушул айым үчүн келип атасыз, биздин катышуу үчүн? Ооба. Келиш үчүн кандай даярдыктарды көрдүңүз? Айтыңыз, мен аябай даярданып келгендей сезилип атасыз да? Көп эле даярдыктарды көрдүк, эми Москвадан, негизи Москвадан эле жазылып койгонбуз. Мен келечекте ортодо бир 2 талапкер келип кетти окшойт. Караңыздарчы, сиздер Бишкекте болуп келе албай атасыздар, Ошто болуп келе албай атасыздар. Москвада турганда жазылып, бактысы үчүн күрөшчү. Москва оңой эмес да, самолет менен учуп келесиң, канча деген акча каражаты кетет, келгенден кийин кандай болот билбейсиң да. Бактысы үчүн мындай өтө чоң мындай кадамдарга барып атат да. Мындай талапкерлер үчүн бир катуураак кол чаппасак болбойт го? Каяка жашайсыз турмуш курсаңыз? Турмуш курсам, убактылуу айылга жашайбыз го. Атай айыл өтө кооз айыл го, ошол жака. Буюрса. Канча бир туугансыз, ким менен? 5 бир тууганмын, ортончусумун үйдө. Үйдө байкелериңиз үйлөнгөн? Байкем үйлөнгөн, эжем күйөөгө тийген. Анан экөө инилерим бар. Инилер. Бул убакка чейин айттыңызбы үйдөлөр ушу биз жолуктукка барам деп? Айттым, бирок ишенген жок да. Бирок сүйүнүп атышат, Ал азыр сиздин ушул чыгарылышты көрүп атса, жалпы сиздин туугандарыңызга, ата-энеңизге салам айтмакчысыз, жана ошондой эле Көгүрүм айыл округуна салам айтабыз. Анан бул жактан айым жөнүндө, ошол айым жөнүндө сүрөттөп бере аласызбы кичине да? Көбүрөөк мындай. Ал айым жөнүндө сүрөттөп бергенде, ал айым өзү сөз ордунда сүйлөгөн, сулуулугу, ыймандуулугу, ар бир нерсеге сабыр менен карагандыгы, кыскартып баардык сапатын баалап келдим да. Мээрим айым, кимге келди деп ойлойсуздар? Мен ойлойм, Айтурган айымга келди деп. Айтурганга? Сизчи Анара? Менин оюмча Айтурган айымга келди го дейм. Баардык сапат. Мен да Айтурган айым деп ойлойм. Саламатсызбы, кош келипсиз. Менин оюм боюнча да Айтурган айым. Эмнеге Айтурганга келди деп ойлоп атасыздар барыңыз? Мен айтайын, эмнеге Айтурганга? Менин оюм Айтурган эмес, мен ким Фатимага келди го деп ойлоп атам да. Албетте Айтурган айымга келди. Бирибиз тугалы келсин. Санжар. Айтурган айымга келди. Буга чейин 2 талапкер келип кетти дейт. 2 талапкер келип кеткен Айтурган бар. Бул жерден бош тургандарданчы азырчы. Математикадан жакшы адамың бияк тил эсептеп өткөндө отырып ал. Өткөндө келген, баягы келди болуш керек деп эсептейм. Атак негизи башында ойлоп аткам, Жинарамга келди деп. Рахматты койду. Мен унутпай айтып койгонуңа рахматты. Ким сүйлөп атты эле, Кенис Нурлан мырза?
ошо мен дагы ошо талапкер келдисе Айтурган менен эле Фатиманы ойлоп атам. Мен дагы Айтурганды, анткени Айтурган бул талапкер сүйлөп атса, Айтурган ушундай кыялданып атат да, ойлонупчу. Чын эле Динара айымга келип калса, келиңиз. Ал кызга жаздыңыз беле негизи сиз? Ооба, Инстаграмдан жазгам, бирок ушул жака кайрылыңыз деген. Айтурган экен, Кечке карап атат. Айтурган кечке Инстаграмга жооп бере бере ошондо, ушул жака келиңиз. Карап кечке күлүп атканын айтып аттым да, ошо. Инстаграмда сүрөтүңүз барбы? Бар. Ушундай эле түшкөнсүз, мындай. Ооба. Бизде жигиттер мындай машинаны коюп, аны артты карап эле чөрөбүз го, монтип эле кепка кийип элечи. Бул жерден же Динара же Айтурган, бирок жаш талап Айтурган болот го. Саламатсызбы? Мен болсо Айтурганга келген болуш керек деп ойлойм. Рахмат, Бурлай айым, кошулдуңуз бизге. Кимге келдиңиз, айтып бериңиз. Мен келгеним сулуу айым. Айтурган айыма келдим. Кол чаап коелу. Ордуңуздан туруп, гүлүңүздү сунуп. Өкөнүн бойлору да бирдей го. Эмне мынча бүгүн окшошуп баралар? Келиңиз. Кичине белегим бар эле, өткөндө эфирден көрүп калып, фильмди жакшы көрөм деген. Дагы да белек алып келдиңизби? Мол эме гранаттар атайда бышат көгүрүмдө казарманда. Банан мен айылымда бышат бөлкем. Бирдиктен айылымда. Келиңиздер анда. Түз эфирге чыкканда көрүп турчу Бектур мырза деп атын айтканда, ошо Бектур мырза болуш керек деп болжолдодум. Анан мен фруктуну аябай жакшы көрөм деген сөзүм көп болчу, ошону дагы байкапсыз. Чоң рахмат. Саламатсызбы, куш келипсиз. Аябай сонун кыз тандап отурасыз. Мен дагы Айтурганга мындай сүйүнүп атам чынындачы. Ушундай жигит келиптир. Гүлүңүз да кымбат гүл экен. Айтургандын бир жагы башы аябай катыш экен да. Мурункусунда китеп алып келбеди эле. Мурунку талапкерчи. Анда китеп жакшы көрөт экен эле да. Бүгүн фруктты жакшы көрөт экен эле, фрукт алып келиптир мындай. Бул сонундай көңүлүңдөгү да адам чыгып атса жакшы. Прямой эфирге акча жакшы көрөм. Мен бүгүн чындыгында кубанычтамын Айтурганга. Рахмат, Мунарбек. Мунарбек, искренне сөздөрүңүз үчүн. Келиңиздер. Барбы суроолор? Айтурган, мунусун өткөндө талапкериң менен болбой калган, подкаст кыласың. Мунусун аракет кылып көргүлө. Айтургандын талаптарын уктуңуз. Жаш айырмачылыгыңыздар канча жаш болуп калат ошондо? 2 жаш. Кимиңиздер улуу? Мен улуу экем. Мисалы көптөгөн мырзалар негизи өзүнүн кичүү кыздар менен сүйлөшкөнгө аракет кылат да. Сиз бирок Айтурган сизден 2 жаш улуу экенин билдиңиз беле? Билгем, ооба. Бардык нерсесин билип, бардык нерсесин көрүп менен келдим да. Бирок ошол өзүңүздү Айтургандан да улуураак кылып көргөзө аласыз, Көргөзө алабыз буюрса. Сизге кандай кичүү балдар менен сүйлөшкөндөн тажрыйба бар болуш керек эми? Анткени бул убакка чейин Бекмамбет мырза менен да. Бекмамбет мырза канча жаш кичүү эле? Микрофонго айтабыз, микрофонго. Мен үчүн жаш аябай чоң деле ролду ойнобойт. Себеби дегенде мырза өзүн алып жүргөнүнө байланыштуу болот экен. Бардыгы байкап отурсак 40 жаштагы адамдын, 40 жаштагы эркектин дагы кылгандан караганда 20 жаштагы балдар мындай мыкты деңгээлде өздөрүн көргөзүп келет азыркы күндө. Ошону да көрүп байкайм. Ошон үчүн мен жашка андай маани бере бербейм. Ал нерседе эфирде айтылган. Ошону да байкады окшойт. Бардык нерсени негизи байкаптыр, аябай маани бериптир, чындап эле көрүнүп турат. Терең ыраазычылык. Анан мен билишимче сиз Москвадан келдиңиз окшойт, Ооба, Москва. Канча жыл жүрдүңүз ал жакта? 2 жыл жүрдүм. Ортодо бир келип кеткем. Кайрадан Москвага кетесизби? Кетпейм деп келдим мен. Буйрук болсо Ал Айтургандан да, Айтургандан байланыштуу да, эгерде жакшы мамиле уланып кетсе каласыз, Калабыз. Балким алып кетебиз. Мына жигиттин сөзү да бул дегенчи. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында эми башкача да сөз сүйлөп кереги жок болуп атат. Азыркы убакта биз Айтургандын жообун укканга аракет кылалы, чайга чыкканга.
баардык нерсеге ушунчалык көңүл буруп монтип келатса албетте сыйлайм. Чындыгы чекчейген Соону мырза экен. Чекчейген Соону компания. Чай чыгып келинге макул. Кол чабуулар менен урматтуу көрүүчүлөр, биз келген мырзада, Бектур мырзада дароо эле кичине болсо дагы Айтургандын жүрөгүнө кичине болсо да тыз деп тийдиңиз. Эми мындан ары жагы сизде. Мына караңызчы, ушундай чоң команда биз жолуктук долбоору биз ар бир талапкерге мүмкүнчүлүк беребиз да. Мына катышуучуларыбыз деле сизге чай менен чыкканга макулдугун берип атышат. Ошондуктан ушул биздин да убактыбызды, жумушубузду сыйлап, эми колдон келишинче аракет кылабыз. Сүйлөштүкпү? Кол чабуулар менен анда Бектур мырза менен Айтурганды биз эфирден сырткары узатып коелу. Кол чаап коелу. Отуруп бериңиздер. Ал бизде дагы жакшы маектер бар, жакшы айтылбаган сонун бир жаңылыктар бар экен. Бул дароо эле жаңылыкты айтып кете турган болсо, катышуучулардын да көп айтып атат, Нурлан мырза менен Динара айымда негедир акыркакта жакындык сезилип атыптыр да. Анан Нурлан мырза да мындай 50-ге 50 ойлонуп жүрүптүр. Динара айым 60-ка 40 ойлонуп атыптыр ушундай. Кандай көрүп атасыздар? Эми баарын сиздер билесиздер го, күндө аралашасыздар, тамак ичесиздер, чогуу тоого барасыздар. Саламатсызбы? Мен өлө көп байкайм да. Динара эже менен Динара эженин аябай көңүлү бар да Нурлан байкегечи. Нурлан байке экөө көчөдө жүргөндө дагы мындай жаныма жан туруп алып эле өздөрүнчө сүйлөшүп, ары бизден да ары басып кетип калып, өздөрүнчө сүйлөшүп, ушундай көп жүрүшөт. Ушул теманы козгоп жакшы кылдыңыз да, ушул сөздөрдү айтайын деп жүргөнбүз да. Айттыңыздарчы, ачык эле айтыңыздарчы, эмне болуп атат да булар экөөнүн темасы? Келиңиз Гүлнур. Ооба, мен да байкашымча Нурлан мырза менен Динара айым экөө мындай караганда пара дагы болуп кетет да, көрүнүшүчү. Анан экөө ошо тамашалашып эле сүйлөшөбү же мындай билбейм, экөө чайга чыгып келсе жакшы болот дейм менин оюмча. Чайга чыгып келсе? Биз дагы кошулабыз Гүлнурга. Бул жерде негизи Динаранын көңүлү бар да, Динара айымдын. Аябай Нурлан байке деп аябай жакшы мындай даже эркек деле аракет кылат да. Наоборот, Нурлан байке кажат, карындашым деп баарын эметип берет да. Бирок өзгөчө мындай Динара айымга аябай мындай көңүлү кичине мындай бар сыяктуу. Тилекти байкоочу кылып эле шайлап отурушубуз. Негизи Динара эженин андай жактан жакшы иштеп беребиз буюрса. Баарын жакшы байкайт келе. Азаматсыз Тилек мырза. Динара эженин, Нурлан байке Динара эженин типажындагы мырза да. Динара эже ушундай сыяктуу мындай сакалчан, ушундай мырзалар жакшы көрөт экен да, айтуусуна караганда. Анан бул жерде мындай болуп атат да, силер баарыңар айтып атпайсыңар, Динара эженин көңүлү бар деп. Элдер туура эмес ойлоп коет да, Динара эле сүйүп, Нурлан отвергать этип атыптыр депчи, андай эмес. Ооба, бул мен типажымдагы мырза деп эле эме кылып атат да. Нурлан байке прям тим эле мындай болуп атат, ай деп элечи, тээ жакта кач кет деген сөз ушундай болуп атат да. Эмнеге жок да? Ооба, эмнеге жок? Көргүлө да. Ушу мен ойлойм да, Нурлан байке жок деген үчүн эле Динара эже тамашалап эле атайын чичалып атат деп ойлойм да, атак сезими бар деп ойлобойм да. Биринчиде айтып алыңыздар, Санжар. Нурлан байке эфирден билбейм эмнеге мынтип атат, бирок негизи Нурлан байкенин да бир сезимдери бар сыяктуудай көрүнөт да, мындай симпатиясы бардайчы. Баарыңыздар эле байкап атасыздар да. Ошондой болот. Бул сөз да жөн жерден чыккан жок. Шамал болсо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Бирдеме бар да, бир көрбөйсүздарбы, эмнеге тартынасыздар? Бул жашоо кыска, аракет кылыңыздар, бир көрүңүздөр. Бул жака ушул үчүн келдик да. Ачык айкын эле. Еще жакшы сүйлөшөт экен да экөөчү. Экөөңөр мындай жакшы сүйлөшөт экенсиңер. Бир жолу дальше эле жакшы сүйлөшүп кеткиле деп атам да, эмичи мен дагычы. Аракет кылгыла. Бул жерде Фатима айтты, эмне үчүн сиз мен андай сүйлөшпөйсүз, мамиле кылып дегендей сөз айтканда, бул жак унчукпай калды да. Значит, экөөнүн ортосунда бар дейм ойлойм да мен дагы бир нерсе. Тилекке берчи, тилекти угалы. Бизде да ушундай нерсе болуп кеткен да. Гүлнур экөөбүздө дагычы Нурлан байке айтып, анан бирок негизи бияктан сырттары жүрө берет экенсиң. Карындаш болуп мындай болупчу, анан чын эле мындай чайга чыкканда билет экен да экөөңөрдүн мамилеңерчи. Мен айтат элем, ушу экөөңөр мындай чайга чыгып кененирээк сүйлөшүп кетсеңер, анан
бизде болуп жыйынтыктап же болбосо улантып кетсеңер аябай биз сүйүнөт элек. Тапсаңар деп койбосуң. Нурлан байкеге жеке оюмду айткым келип атат да. Нурлан байке дайыма эле бизде кээде мындай сүйлөшүп калганда же түз эфирге чыкканда Инстаграмда айтып атат да, ой, элдер айтып атпайбы, элдер жазып атпайбы, элдер мынтип атпайбы дей берет да. Элдин эмеси менен көп жашайтын Нурлан байкечи. Анан түшүнөм, сиз элдин астында жүргөн адамсыз, сиз деген чыгармачылыкта жүргөн адамсыз, бирок сиз элдин эл эмне дейт деп жашасаңыз, анда жашооңуз болбойт го деп ойлойм да. Сиз өзүңүздүн оюңуз менен жашаңыз. Нурлан мырза. Бар менен эле жакшымын негизи, барыңар менен сүйлөшө албаймынбы? Барыңар менен жакшы сүйлөшөм да. Анан да эмнени айтам? Динара айымга келсек, Динара айым адам катары, карындашым катары жакшы көрөм. Бирок биздин ортобузда деп койсун Гүлнөр. Жок, биздин ортобузда бирок сыйлы бойдон мамиле кылат деп ойлойм да мен. Эгер мен көңүлүм болсо, эбек кадамдарымды таштап, уже аракетимди кылмакмын да, жөн эле отура бермек билем. Бирок карындашым катары силем да. Эмеге Динара айымга береличи. Нурбек кызы жокчу, мага скучно болот. Ооба. Тияка деле башын тугат, бияка деле башын. Келиңиз. Ооба, эми сырттан караган адамга баарыбыз эле жакшы көрүнө беребиз. Сырттан баарына жакшы көрүнө беребиз, парадай көрүнө беребиз, бирок бизде эч нерсе жок. Анткени мен Нурлан байкеге башында тамашалап айтсам, Нурлан байке аябай чычалаган да. Анан мен ошол боюнча эле Нурлан байкеге азыр жабышып эле чычалата берем да. Нурлан байке дагы мындай, мен балам бар экенин көрүп туруп, Нурлан байкеге талабына туура келбейт мен немемке. Мен балам бар да, Нурлан байкеге туура келбейт. Экөөбүз тамашалашып, жакшы сүйлөшөбүз. Ошол эле. Ошо баласы болгон үчүн. Мен дагы кошумчалап кетейин. Туура айтат, негизи састарган адамдарга ошондой көрүнөт экен. Андай ойлобоңуздар, анан биякта Айдана айымды айтып кетпеди. Элдерге кирет экен деп, негизи мен ошо баштан эле айткам. Рамкадан чыгып кеткем эч жака эле депчи. Ошон үчүн мен элдердин оюна кошула албайм. Өзүмдүн жүрөгүм менен тандаган кызга жетишим керек да негизи. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар да. Менде ошондой тандоом бар. Билбейм. Кыргызда баягы жакшы сөз бар го, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт депчи. Азыр балким бул тема эртедир, бирок убакыттын өтүшү менен билебиз, дагы. Же билебиз, тилек жумушту аткара беребиз. Биз бул жака дагы өзгөчө элдин жүрөгүнөн орун алып аткан эки жаш мырза айымды чакыргым келип атат. Санжар мырза, Айнура, куш келипсиздер, келиңиздер. Булар 1 метр басса да колтук ташып алып барсат экен да. Ушундай бекемкен мамилелери. Санжар мырза, бир жума аралык өттү, кандай аракеттерди кылып атасыз? Бир жума аралыкта жолугуп чай иштик, тааныштык, дагы жакынданчы. Өткөн жумада жакшы жаңылыктар менен келгенбиз. Бул жумада болушунча бири-бирибизди дагы жакындан тааныганга аракет кылып, жакшы тааныштыктар болду. Анан уже жандай түшүнбөстүк нерселер да уже бат эле чыгып кетти да. Уже бири-бирибизге жакпаган нерселер, анан бир жума өтпөй туруп уже жандай бири-бирибиздин жаман жактарыбызды аябай эле катуу көргөзүп алдык десем болот да. Анткени акыркы күндөр уже ушундай жаман нерселер болуп, буга да жакпай мындай акыркы күндөр, акыркы 3 күн такыр жазышкан жокпуз десем да болот. Чынындачы. Азыр эмне деримди да билбей турам, балким бир ушундай ой менен келдим, же бүтөт же улантасың токтотуп азыр чечпесек болбойт да. Мен эгер дальше мындай кете турган болсо бүтүш керек деп ойлоп атам да. Чайды токтотуш керек депчи. Ошол 3 күн убагында сиз унчуккан жоксузбу мындай бул ситуациядан чыкканга аракет кылган жоксузбу? Башында ошо 3 күндүн биринчи күндө жаздым. Жазып чалдым менчи. Неге мындай болот деп. Анткени ага чейин 1-2 кат урушуп кеттик. Ошо чалсам жооп бербей, жазсам окубай, ушундай бираз характерин көргөздү да, аябайчы. Ошол нерсени мен дагы уже ладно деп 2 күн катары менен жазган жокмун. Ошо мен бүгүн бияктан көрүшүп атабыз азыр. Кандай болду ошол аралыкта жазбай койгон, мисалы албай койгон мындай эстедиңизби Айнура айымды, же болду уже 2-3 күн чалышпай калдык болду, же унутуп калдыңызбы бат эле? Жок, албетте эстедим. Бул жактан эми биздики аябай башында жакшы башталган да. Аябай мондай жакшы, прям сонун башталган да, өтө жакшы эмедечи. Анан албетте мисалы ошол учурда жазгым келип, кайра чалгым келет, бирок чалсам да албай атса, жазсам да жооп бербей атса. Үйүнө барган жоксузбу? Үйүн билбейсизби?
үйүн билем. Үйүнө барган жокмун, негедир просто бир чалып же бир чалганда бир алып же бир жазганда бир жооп берип койсо мен уже барганга даяр болчумун да. Анан уже эч кандай эметкенди билбейм, мен дагы өзүм мисалы адам туртуп атса мен дагы кайра эметким келген жок да. Сизди эмне кылып тартты анчалык? 3 күн телефонго жооп бербей, смс каттарга жооп бербей үчүн. Бул жак уже эме толкунданып кетти окшойт Айнура. Мен сүйлөгөндөр баары тамаша, бизде баардыгы жакшы. Жакшы сүйлөшүп атабыз. Сүйүнүп атса эле. Жазышпай алган нерселер болгон жок. Тамаша, тамаша. Жалышып, чалышып, жазышып өтө жакшы. Ошондо сиз азыр пранк салдыңызбы? Пранк салсам, бул пранкка ишенип атпайбы? Ишенбе десем. Причина таппай калдым да. Негизи түшүндүңүздөрбү? Руслан мырза, түшүндүңүзбү? Пранк. Элдер эле түшүнүш керек. Азыр жакшы экен булар да, Көрүүчүлөр, мына булар да жакшы экен, бизди болгону гана тамашага гана салып атышыптыр. Эми чындап айтып берсеңиз, Санжар мырза. Чындап айтсак, ошол өткөн жумада аябай жакшы маанайда келгенде эле, азыркы бул жумага дагы андан да жакшы маанайда келдик десек болот. Бизде мындай биздин мамиле күндөн күнгө алдыга гана өсүп жатат. Бирибизди жакшы билип, бирибизге болгон мисалы сезимдер дагы мисалы өзгөрүп өсүп жатат деп айтсам болот. Кол чаап ошондой эле болсунчу. Анан биз болсо мен мисалы албетте мисалы мамиледе ар дайым ошондой түшүнбөстүктөр да болот. Аны да мен билем, сезип, ал нерсеге да даярмын да. Түшүнбөстүктөр болсо дагы кандай нерселер болбосун, биз ошол нерсеге бирибизге мындай ачык айтып, бирибиз менен сөзсүз түрдө ачык айтып сүйлөшүп ошол нерсени чечип, анан мамилени улантыбыз керек деп биз уже бир чечимге келдик. Анткени ошол нерсеге биз заранее даярданып ошол нерсени да сүйлөшүп баштадык. Ортодо келишпестиктер болдубу мындай? Таарынып калган учурлар, кызганыч учурлар ушундай пайда болуп атабы? Эми азыртан аз-аздан башталып атат. Ал нерселер бирок Айнуранын негизи бирдемеге таарынса, ал таарынчы бир 2 мүнөттүк экен да. Балыктай эле унутуп калып. Мен болсо ал же балким мен ал маанайын эмесин таарынчын мен кайра оңой жазып алып аткандармын. Балким менден болуп аткандар да. Сизден болуп атат го дейм бул нерсе. Айнура айым, сизде? Бизде баары жакшы. Жазышып турабыз. Баарды мындай бир күн жазышпай күнүбүз өтө электе еще. Кандай сапаттарды көрүп атасыз Санжар мырзадан? Жашоого болгон жоопкерчилиги кандай экен? Сизге болгон мамилеси кандай болуп атат? Ошо азыр советтешип, бири-бирибизди ошо мындай будущийге азыр көз кылып атабыз. Көз салып атабыз, анан азырынча баары жакшы. Баары жакшы. Бул жактан айта кетсем, ошол баалаган сапатым, мен Айнурадан акыркы күндөр аябай баалап, байкап жүргөн сапатым бул аябай өзүнүн жакын адамдарына аябай камкор экен да. Мисалы, жакын адамдары болсо, ар дайым коргоп, ошо жакын адамдарына бирдеме жаман нерсе келет, ошого чыккан эме экен да. Мисалы, мен жөнөкөй эле нерселер, мисалы, алдыга бирдеме болсо мотивация берипчи, ишиңерге ийгилик бирдеме болуп, ар дайым мындай алдыга эме кылып турат да. Мисалы, маанайды көтөрүп, алдыга сүрөп турат да. Мындайча айтканда, ар дайым поддержка кылып турат да. Ошол нерсеси прям аябай мен ошол нерсени бааладым да. Өзгөчө сизге кайсыл жерден камкор болуп мындай жардам берип сизди коргоду? Бул жерден өзгөчө эмесин өткөнкү эфирден байкап калдым. Ал нерсесин өткөнкү эфирде ошо биз жакшы эме менен келдик. Анан ошондо да бул жактан катышуучулардан жандай суроолор болуп, сиздин мурдагы прошлойуңуз сөздөр айтылып калды. Мен мурунку буга чейинки мамиле тууралуу атайын ортого балким мындай чок салуу деген сыяктуудай болупчу. Бирок ошондо мен бир аз ойлондум, эме депчи, азыр Айнура кандай ойлоп калат депчи. Бирок ошол учурда бул ал нерсеге алдырбай ошол жерден болсо жок, ал Санжар байкеники ал мурункусу болчу. Азыр болсо Санжар байке таптакыр башка. Мен жанымда. Мен жанымда деп мындай ошондо коргоого чыкканда, ошондо аябай мен дагы өзүм баа берип калдым да бул жактанчы. Кол чаап коелу. Демек, биз дагы Санжар менен Айнурага дагы ашыкча сөз сүйлөгөндөн да коркуп отурабыз. Андыктан сөзүңүздөрдү жыйынтыктаңыздарбы? Баары жакшы бизде.
Анда бары жакшы болсо мындан да жакшысын күтөбүз Санжар мырза. Убакытты созбостон эми кыз жигитке да өтсөңүздөр болот. Буюрса той кылып да 3-чү сезонду аяктасак болот. Эң нээси баягы сиздердин биринчи таанышыңыздар эле ата-энеңиздер менен уже таанышуу башталды да. Анан Санжар мырза, сиз дагы чын эле ушул Айнура айымга чын жүрөгүңүз менен чуркап атканыңызды далилдешиңиз керек. Балким ата-энеңиз менен тааныштырасыз сиз дагы, балким бир эжелериңиз менен, бир туугандарыңыз менен тааныштырасыз. Эмки жумада биз ошондой видеолорду, ошондой жаңылыктарды күтөбүз анда. Биз жолуктук миллиондордун арасынан. Биз ушундай катышуучулар бирибизди тамашалашып турабыз. Бу жерден тамашаны жакшы көтөргөн Мунарбек менен Тилек болот окшойт көбүрөөк элечи. Анан көрүүчүлөр, бизде да жакшы жаңылыктар бар десек болот. Чындыгында Руслан мырза менен Бурулай айымды бул жака чакыргым келип атат биринчилерден болуп. Негизи үй бүлө куралыш үчүн, сүйүү куралыш үчүн деле ортодо бир кандайдыр бир жолдор болот да, кыйын, бирде жакшы болот, бирде ылдый түшөт да. А бул экөөнү көз тийбесин, бардык жакта күндө эфирде жакшы го, мындай бирде калыпта кетип атышат, Ошондой болот да, Руслан мырза? Ооба, туура. Бурулай айымдын өзгөчө эмнесин жактырып атасыз? Эң биринчи айткандай, Бурулайдын характери жакшы, спокойная, анан мен өзүн караган кыздар дегем, өзүн карайт. Ошол. Апаңыз эмне деп атат? Апам өзүңө жакса болду, бирок сүйлөшүп көргүлө деп атат. Сүйлөшүп, бири-бириңерди жакшы билип, убакыт керек деп атат, атак жактырып эле атат. Апам биринчи сезондон бери көрөт. Бул биз жолуктун фанаты негизи апам, постоянно колтуруп көрөт. Апаңызга ысык салам айтабыз, ушундай. Русландай болгон мырзаны тарбиялап өстүргөнүңүзгө. Бар болуңуз, апа. Бурулай айым, сиз сүйлөңүзчү, такыр сүйлөй атасыз да сиз. Бир аз уялып атам. Көргөндөн кийин жакшы эле көп эле сүйлөймүн. Бизде болсо ооба Русланбек айткандай эле баары жакшы, жакпаган жери жок пока. Только вот бир эле шашат аябай. Бирок мен постоянно эскертип турам, шашпаңыз депчи эстетип турам. Сиз болушуңуз керек да ошондо. Ошо үйдө болсо ата-энем айтып атат, мамам көбүнчөсү жакшылап бил, жакшылап сүйлөшкүлө депчи, убакыт керек деп. Ошо. Кызганыч болдубу Руслан мырза? Мисалы, биякта отуруп эле ар бир кызга комплимент айтып берет да негизичи. Ошол убакта мындай кызганыч болдубу? Андан балким эфирден сырткары деле. Мен ал жаштан өткөнмүн да, кызганычтанчы такыр жок менде андай нерсе. Кызганбайсызбы? Вообще кызганбайм. Бурулай келгиче айткам комплимент, азыр айтпайм эч кимге пока. Руслан мырза, сиз кызганып атасызбы Бурулайды? Канат мырза, мен эң биринчи кызганычтан да ишеничти биринчи местага коем. Себеби кызганычтын айынан канча деген үй бүлөлөр же жаштарда бул жакшылык алып барбайт, ошон үчүн мен буга ишенем. Ошон үчүн кызгана турган жерден гана кызганам да. Керемет. Бул чындыгында сонун сөздөр, жана туура так сөздөр, Кызганычтан да биринчи ишенич болуш керек адамга. Руслан мырза, ушунча аралык өттү. Анан кандай жаңылыктарыңыз бар? Же жүрө бересиздерби ушинтип эле? Жаңылыктар чайга чыгып атабыз, жумасына 2 жолу аракет кылып. Просто бул да бошой калып атат, жумуштан мен да бошой калып атам, бирок жазышып турабыз, чалышып турабыз. Аракет кылып болушунча эле мен максимально чуркайм до конца, чуркап атам. Качан кадам таштап кыз жигит көтөсүз? Бүгүн эмени биринчи видео көрбөйлү, андан кийин жаңылыктарын айтпайм. Андан кийин жаңылыктарын айтпайм, кандай десиздер? Көздөрү күлмүңдөп жанып турган, ыйманы жүзүнөн тамып турган, өзгөчө үйүмдү жарык кылган жар издеймин. Айтканыңа баш ийип бугуп турган, чын дили менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашынан айттырбай билип турган. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Түгөйүм болчу, жүрөккө толчу, колуңду сунуп макул болчу. Бирөөнүн байлыгына карабаган, мендеги бар нерсени аярбаган, жок нерсени
суранып ойго салып самабага. Урматтуу көрүүчүлөр, экранга жакын келип берсеңиздер, бизде өзгөчө жаңылык. Алсырап жаным кейип турган кезде Ополто жөлөк болуп койбойсуңбу? Билбедим, же байкабай жүрөсүңбү? Же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу? Жигиттер гана. Урматтуу көрүүчүлөр, өтсөңүздөр мен көрүүчүлөргө бир нерсе айтайын. Турсаңыздар, сиздердин бир букет гүлүңүздөр эч нерсеге арзыбайт азырынча. Бирок мына чечкүнүлүк кадам менен, чоң толо букет менен айымдар, биз бул жака Руслан мырзаны тосуп алабыз. Руслан мырза, эмнеге башка мырзалар бирден букет алып келип атса, сиз толо букет, кучак толо букет алып келдиңиз? Мен бүгүн өзүм сүйлөшүп аткан кызыма колун сурайын деп чечтим. Колун деп. Колун сурайсызбы же кыз жигит мамилеге? Анда Бурлай айымды ортого чарып кол чаптырабыз. Алсырап жаным кейип турган кезде. Рахмат. Руслан мырза, кантип ушул Бурлай айымга чын жүрөгүңүздөн ниет кылып атканыңызды мына көрүүчүлөрдүн көзүнчө, катышуучулардын көзүнчө айттыңызчы чын жүрөктөн. Эч шашылбайсызбы? Көрөрмандар, катышуучулар, Бурлайга өзүм болгон сезимди жөнөкөй сөз менен айта кетейин. Бурлай экөөбүз ушул программа аркылуу тааныштык. Мен ичимде сезимдерди айта кетсем, мен сени жубайым катары элестетип келатам өзүм. Бардык аракеттерди кылып атам, бирок биз кыз жигит мамилеге өтүшүбүз керек деп ойлойм. Ошого макулсуңбу? Мен сени дагы жакшы билгим келет. Мындан арыда мамилебиз жакшы болушуна тилектешмин. Сиздин жолуңуз ай баракелди. Мага убакыт бере аласызбы, ойлонуп көрөйүн. Тамаша. Чындыгында Руслан мырзанын толкунданып аткан убагы чындыгында эмки приложение буйрса мага турмушка чыкчы деген ниетте болсун деп кол чаап коелучу. Анан буйрса дагы тойдо жолугалы деп атайын, биз бүгүн биздин башкы демөөрчү апамдын чайын ушул Бурлай айымга жана ошондой эле Руслан мырзага белек кылып коелу. Сиздерди куттуктап, биз бүгүн жакшы чыгарма аткарып берсек, же мени сүйө албайт деп ойлойсуң. Алсырап жаным кейип турган кезде Ополто жөлөк болуп койбойсуңбу?
сезимдер толкуп ташып турган кезде сен мага жылуу сүйлөп койбойсуңбу байкабай же түшүнбөй жүрөсүңбү же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу сүйүүгө толгон, сезимге толгон биз жолуктук долбоору бүгүн аяктабайт. Эмкиде бейшемби жума күнү дагы жакшы жаңылыктар менен күтөбүз. Ал эми биз болсо, урматтуу көрүүчүлөр, Руслан мырза менен Бурлай айымга жакшы сөздөрдү аябай, эмкиде той болсун деп жакшы ниет кылып туралы. Ал эми дагы жол кол чаап койсок, биз жолуктук долбоор ар дайым өзүнүн жумушун активдүү улантат, анткени бизде ушунча катышуучу талапкерлер бар. Ошондуктан булардын тоюнда жолугалы деп жакшы ниет менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлы. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков. Бар болуңуздар, көрүшкөнчө.